19 fevral 2022. Айбек Саипов. Кече ошол Абдраимов айылында эки жерде суу чыгып аткан. Ошону видеого тартып өкмөткө жөнөткөм. Бүгүн реакция кылып келип ошол жерде жаап атыштыр. Видеодон көрөсүңөр. Анан эң кызыгы монту баз тартып баштасам ошол жерде. Тартып ар жерге жөнөтө бербе дейт да. Биздин өкмөт ушундай да, камчылап турбасаң иштебейт, негизи. Тартып жөнөтүш керек. Силерде ошондой көйгөйүңөр болсо, ошону тартып аракет кылып, мында коомчулукка чыгарбасаңар, биздин өкмөт өтө жалкоо да. Ошо камчысы күчтүү элдин өкмөтү күжүрмөн болот. Ошон үчүн камчылап тургула анча-мынча. Но Базаркоргон районунда, мына Шарга айландыкта Союздан бери таза суу чыкпайт да. Бир кытайлар келген, бир түрктөр келген, кайра кийин түрктөр келип ошентип жана трубалар таштап, сууну чыгарбай таштап кете беришет. Жоопкерчилик жок. Акчаны жеп, элдер да чогулткан. Акчаны жеп, ошол таза сууну чыгарбай кетишкен да. Азыр ар бир үйдө мына кудук бар. Бирден, экиден, кээбирки үйлөрдө кудук жок. Бир кудукта 2-3 үй биле колдонгондор бар да. Ошол бир водовоздун баасы мисалга 400дөн баштап азыр 1000-1,5 миңге чейин куйган жерлер бар. Эгерде өкмөт ушул жерге таза суу чыгарып берсе, районубузга бир кыйла арзан болмок да. Ушул мына Кеңеш айыл өкмөтү, ошол мына Ош-Бишкек трассасы. Ушул жерде да суу жок, мисалга. Бул жакта мына кызыл, аук ушинтип кетет. Мына трассада Базаркоргон анча-мынча жерлеринде суулар чыгып калды, бул жакшы. Бул дагы жанагы камчынын негизинде чыккан нерселер да. Ошондой туугандар, өкмөт сууну сөзсүз чыгаргыла, аракет кылгыла, тездеткиле. Негизги милдет да бул базовый муктаждык да. Мусорларды, таштандыларды алуу, ошол эле суу чыгарып берүү 21-кылым. Элементарный сууну чыгара албасак, аны кандай өкмөтпүз анда? Жөн эле отчет берген өкмөт болуп калабызбы? Кыскача ролик бар, көрүп койгула ошону. 18 февраль 2022. Жерде суу чыгып атыптыр, мэрия. Ошону бекитип койсоңор жакшы болот эле. Элдер сууга жетпей жүрөт. Ар бир үйдө кудук бар. Үйлөрдөн суу чыкпайт. Мына бир түрктөр келип, бир кытайлар келип, ушул проектти акырдан чыгарган эмес да. Суу бар турбайм жерде. Келип жаап кеткиле эми, мына көкчө көздө. Да, бул жерден суу чыгат. Мына айыл өкмөт мэрия. Мына жер суу агып атат. Канча күнөн бери агып атат мына жерде? Канча күнөн бери агып атат суу? 2 күнөн бери. Эмне жука кийинип алгансың? Бар кийинип чык. Жакшы, мына өкмөттүн реакция башталыптыр. Кече тарткан. Так, 19 февраль. Мына өкмөттөн реакция башталыптыр. Сону жаап кургатыштыр. Мына аркы жерде жабышкан жер. Эмне экен? Сууну бекитип койдуңарбы? Ооба. Жакшы болуп. Ооба, атып атканда. Болду. Эмне, кайрып койдуңузбу жөн эле? Жок, сваркалаппы? Сындырып таштым да мен. Сыртка чыгарып койсо болбойбу ушу кран кылып? Ошо маалымат катары 2010 жыл болсо керек эле, так эсимде жок. Ошол карта түзгөнгө каражатыбыз жок деп мен бекер карта түзүп бергем. Ошол район Арсаланбоктон баштап, жанагы Мөңгүдөн баштап ушул бүтүн районго таза суу боюнча, таза суу жеткизүү боюнча. Ошону өткөндө акимиз Талай деген акимиз болгон, Дөлдөев Талай. Ошол киши жогорку кеңештен ратификацияны өткөзүп, ошол долбоорду ишке ашыра баштады. Районубузга суу акырынан жете баштады да, ар жерлеринечи. Ал кишиге да чоң ыраазычылык билгизип коюш керек. Эми дагы эле көп жерлерге суу жете элек. Ошону жөнөкөй карапайым калктагы бекер отура бербей, ошону өкмөткө айтып, ар жагынан сайгылап турбасаң, өкмөтүбүз жалкоо билесиңер. Таза суу чыгара албасак, жылдар өтүп атат. Союз бузулгандан бери канча жыл өттү, мына суу да жок. Ошон үчүн аракет кылайлы. Аракетке берекет дейт. Мына Базаркоргон району. Аркы жерде көпүрөнү көрдүңөрбү мына?
Суу көбөйө баштаптыр. Мына элдер өтүп атышат. Чыгып барышат. Жогору. Суу көбөйө баштаптыр.